Жигиттер, жаңы мырс айдагыңар келсечи, маслы эле айдап алгылачы. Ама 5-летка, 7-летка дегендер болбойт. Булар как раз ошо 100 миңден жаңы өтүп же 100 миң километрге чукулдап калганда пробегичи. Бул именно ошол момент 100 миңде бул чоң тоо сурай баштайт. Технический обслуживание, цеп, меп, аркы жактар бүт келип калган мезгил болот. Ошол как раз силердин башыңарга келип түшөт. Анчалык эле мерс жаксачы, алгыла, айдагыла. Жанакы миллениумдар жүрөт го. Корейцтер пробеги 100 миңдин тегерегиндеги 20дан сатып атышпайбы? Мына ошол каарытат силердичи, ошол кайф, ошол классикада ошо отуруп ошону айдасаңар жигиттер. А могул буларың болбойт, бүт эле могул ошол жанакы 124, 210, 211 канча жыл жашайт, могулар анча жыл жашабайт. Мону коюп койсоң, алар кычыраганы карама, пластмасстар бассаң кычырап турат. Бүт кычырайт го тим эле. Ошибкасы чаштан көп болчу. Ошибкасы чаштан көп. Мунун ар бир компьютерден эле, кенеде моторчиктерин эле ошибка берет. Кээ бир блоктор связга чыкпай калат. Бул машиналарды айдагандан айдабай эле койгон жакшы. Эмнеге жакшы? Акчаң чөнтөгүңдө калат. Стодон мындайча айтканда, биз деле каримт эте бересиң. Биз эле жыргайбыз. Сен мындай машина айдасаң, биз эле жыргайбыз. Так что, достор, каналга катталып, лайктан басып, видеолорубуздан көрүп тургула, проблемалар болсо кайрылгыла, колдон келсе жардам беребиз жигиттер. Барыңарга сак-саламат.